Саламатсыздарбы, каналдын катталуучулары, коноктору, көрүп аткандардын баарына салам. Биз каналыбызда орус тилин жалпак жөнөкөй тил менен үйрөнүүнү, айтууну чогуу баарыбыз үйрөнөбүз. Айгүл Үсөнова, Фатима Исанова, клипы классные. Үчөөнүн тең бир жыйынтык чыгарганда бардыгы эле приставка жөнүндө айтыңыз деген суроо экен. Фатиманын приставка жөнүндө түшүнүгү бар экен, менин окушум боюнча комментарийденчи. Мондай деген приставкалар жөнүндө сүйлөмдөрдү айтып бериңизчи деп жазыптыр ал. Мен насип деген видеону 4 бөлүккө бөлүп чыгардым. Нестини чыгардым азыр, насип биякта даяр чыга элек ал. Нести дегенди 4 бөлүккө жазып чыгардым. Ошол нести деген это корень слова, сөздүн оңгусу нести болду. Нестинин алдындагы сөздүн баары приставка болуп эсептелет. Приставка это слово, которое, приставка бул сөз дейт, пишется перед корнем слова. Сөздүн оңгусунун алдында жазылат. Жазылган сөз приставка болуп айтылат экен. Приставка от слова приставить, приставать деп да айтат, не приставай, мага жармашпачы, жабышпачы деген. А приставить деген жармаштырып коюу, кошуп жазуу, жабыштырып жазуу деген сөздү билдирет экен. Ошон үчүн мунун аты приставка экен. Эми приставка дегенде эле биз түшүнөт экенбиз, оңгу сөзгө муну жабыштырып жазыш керек экен. Сөзсүз экөөнү чогуу жазыш керек экен. Мисалы отнести, принести, унести, внести, разнести, обнести деп айттым, Ошонун баарын мен чогуу жаздым да, өзүнчө жазган жокмун. Значит, нестинин астындагы сөздөрдүн баарын приставка деп түшүнүңүз. Приставка дегенде эле чогуу жазылат экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Приставка. Орус тилинде азыр точно эстей албай атам. Мен библиотекага барып, жанагы словарьды дагы бир карайм. Карантин бүтсө, ошондо точно канча приставка бар экенин айтып берем. Бирок азыр ушу эсиме келгени болуп атат. 70тен ашык приставка. 75ке, 80ге жетпеши мүмкүн, бирок 70тен точно ашат. Мен видеолордо көп болсо аябай түшүндүрдүм дегенде 20-25ти түшүндүрүп бергендирмин, көп болсо. Андан 70 экен. Ошон үчүн сиз кичинеден окушуңуз керек. Дагы башка сөздөрдө, башка приставкаларды колдонгонго аракет кылайын кийинки видеолордо. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, приставить деген сөздөн алынды, жакын жазылыш керек деп атпайсызбы? Ошол жакын жазылганда гана сөздүн мааниси өзгөрөт. Мисалы, отнести алып барып салуу, обнести үйдү тегеренүү дедик, Обнести дом, үйдү тегеренип, жана лента менен байлады деп площадканы. Нанести деген сүйкөө үйдүн бетине. Поднести үйгө жакын алып баруу. Ошондой түшүндүк. Эми булар обнести, отнести деп мен чогуу жазган үчүн буларды приставка экен деп түшүнүп атабыз да. Анан приставка менен предлогту бир экен деп ойлоп албаңыз. Предлог деген себепчи сөздөр. Себепчи сөз. Мисалы, в доме, үйдүн ичинде. В деген өзүнчө жазылат, доме деген өзүнчө жазылат. В деген предлог дагы бар. Ал предлог болот, когда өзүнчө жазылганда. Под домом өзүнчө жазылат. Под өзүнчө, домом өзүнчө. Бул дагы, значит, предлог. Под домом. А подойти, поднести, подшить дегендер болсо, чогуу жазылганда, анда муну приставка экен деп түшүнөбүз. Предлогдун да көп түрү бар. Предлог көп предлогго бөлүнөт да себептерине. 30 себеби бар. Ошон үчүн окуп атканда маани берип коюшуңуз керек. Бул үй жөнүндө айтса, мисалы, от дома, үйдөн нары, об дом, үйгө уруп алды. Мисалы, ударился об дом, үйдү уруп алды денеси менен, На доме, үйдүн үстүндө. Под домом, үйдүн астында, в доме, үйдүн ичинде, с дома, үйдөн, до дома, үйгө чейин.
Ошон үчүн окуп атканда маани берип коюңуз, кандай айтат экен, анан сүйлөгөндө дагы ошону ойлонуп сүйлөшүңүз керек болот да эми. Ошон үчүн кичинеден үйрөтүп атпаймынбы? Азыр неме приставканы эле чогуу үйрөнүп туралы, бирок кыска түшүндүрмө, ушул предлог менен приставка бир экен деп ойлоп албаңыз, экөөнү эки бөлөк кылып түшүндүрүп бердим деп ойлоп атам мен. Приставканын мен үйрөткөн эле 25 түрү бар эмес, 70тен ашык 80ге жетпеген түрү бар. Ушун менен видеобузду аяктайлы. Мен насит дегенди даярдап атам, жакынкы күндөрдө чыгарамын. Каналга жазын элек болсоңуз жазыңыздар. Жаман уят сөздөрдү комментарийге калтырбаңыздар. Жакпаса жакпайт деп эле жазыңыздар. Уятсыз, эпсиз сөздөрдү жазуунун кереги жок. Эгер катталбай эле көрүп аткан болсоңуз, подписаться, катталуу деген кызыл сөз турат, ошол сөздү басып каналыбыздын катталуучусу болуңуз.